Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Ильяс Акжигитович, сиздин аким болуп келгениңиз канча болду? 1 жыл болду. 1 жыл болду. Эмне Сокулга району, чоң район тааныш бүткөндөр да бар менен, Эми Новопавловка менен Орогайлы өкмөтү шаарга кошулду да, ошо Новопавловканын жанындагы эле катарлашып турган Баян Антоновго эмне кошулбай калды? Бул жерде эми жанагы биринчиден кеңештердин чечимин эске алдык. Жыйындарда сунуш боюнча эми ага катар Баян Антонов келсе, кийинкиси анда Гавриловка деле ошондой катар болуп калмак да. Ал жерде сунуш кылган биринчиден, экинчиден ал Баян Антоновкада сугат жерлер дагы, айдоо жерлер дагы көп. Эгерде алар өтсө, анын баарды жанагы жогоруда айтылгандай айдоо жерлердин баардыгы шаарга өтүп кетсе, курулушка туура келип калат деп сунуш болгон, ошол себептен калды. Ошол эле бүгүнкү жыйынды бүтүндөй коомчулук көрүп атат. Бул жер мурапысы качанга чейин уланат? Ошол эле жарандардын арыз менен берүү дагы канча срок болот? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Азырынча официалдуу токтойт деген маалымат жок, бирок республикалык комиссияда каралып атат. Арызды бергенди, арызды кабыл алуу мөөнөтүн чектейли, андан кийин берилген арыздардын баардыгын этине чыгарганга чейин иши алып барабыз деп. Жана сиз баян амаңызда айтып кеттиңиз, 1700 арыз кайтарылды депчи. Ошол эле кызыл линияда тургандар деп. Силер арызды ошо алып келген документтер ордуна барып текшерип атасыңарбы? 1700 эмне себептен кайтарылды артка? Бул жерде биринчиден арыз түшкөндөн кийин ал жерде комиссионный архитектурадан, кадастрдан, администрациядан, айыл өкмөттөн болуп туруп жеринде чыгып тактайт. Жанагындай кызыл линияда болсо, бир жерге 3тен 4тен арыз түшүп калса, чектел аныкталбаган болсо, ошонун негизинде кайтарылып атат арыздар. Кызыл линиясы Кыргызстан боюнча 90% кызыл линияда турат го дейм, жер үйлөрдүн баары эле. Кайсы конуш болбосун, айыл жери болобу, мисалы бар жолго чыгып кеткендер да. Кызыл линияда кайсыга кирет, ошону тагыраак айтып койбойсузбу? Бизде жолду жол боюнча андай каралган жок. Бизде факты жанагы жашап аткан үйлөр боюнча берилип атат. Бул жерде эгерде электр чубалгысынын астында жайгашкан үйлөр болуп атат. Андан кийин темир жолго жакын болуп, бирок ал маселе чечилди. Анан жанагы Сибирь очогуна түшкөн жакын жайгашкандар болуп атат, Мүрзөгө жакын жайгашкандар болуп атат. Каналдын боюна жакын жайгашкандар болуп атат. Алардын охранный зонасына жакын болгон себептен ошолор гана токтотулат. Ошол эле өзүңүзгө белгилүү болгондой, Баян Антоновго карап калабы же Новопавловкага карайбы? Жана РТС деген бар, ошол жерде Газпромдун учебный центри бар да, билесизби? Ошонун маңдайына канча гектар жер участокко бөлүнүп кеткен жер бар да. Ошол жердин жарымынан көбү, башты 70-80% эл үй салып койду. Бирок кандайдыр бир себептер менен токтотуп коюпсуңар. Ошонун тагдыры эмне болуп атат? Кайсы жер? Так маалымат жок. ВОЗ? Азыр ВОЗ жүрөт. ВОЗдун бери жагындагы. Төпөр козгон ким билет? ВОЗ ал жердеги жарым үй салып, жарымы токтоп турган жер айтып атасызбы? Ал жерде талаш маселелер көп болгондуктан гана болуп атат, жумуш жүрүп атат, токтогон жок. Жок, токтогон жок. Сиздин маалыматыңыз жок экен. ВОЗ эмес, РТСтен баратканда Газпром учебный центринин маңдайындагы жерде элдер салып эле салып башташты. Ошону силерде милиция кызматкерлери токтотуп атыптыр да. Аларга жардам бербей эле. ВОЗ анын ар жагы да, ВОЗду билебиз. Первый замаким, сиз билесиз го дейм, көптөн бери жер менен иштеген. Саламатсыздар. ВОЗ конушунда ал жерде бизде кызыл сызыкта лепте бир 10-15 үй бар. Жөн эле курулуш куруп аткан жер токтотупсуздар. Лепте и Сибирь язвенный очагда 23 үй бар. Бирок Сиз мына кылыңызчы, биз суроо берип атканда кунт коюп турсаңар, мен элек десем сиз челек деп атасыз да. Мен линияны сураган жокмун. ВОЗдон чыккандан кийин Газпром учебный центри бар, ошонун маңдайында канча гектар жер экени белгисиз, бирок ошол жерде жана шылуундар гектарлап алып соттуктап саткан шылуундар бар. Ошол жердин баардыгын салып үйлөрдүн эл акчасынан сатып алган баардыгын. Анан эми ошолорду мына документ бүтөт, эртең бүтөт деп үй салып жаткандан баштап 1 жылдан бери токтотуп коюптур. Азырда салалы десек, милиция кызматкерлери возможность бербей атат дейт. РТС код го жана Новопавловка менен эменин ортосунда. Ал ушу ВОЗ 2 болуш керек. ВОЗ 2 ал жер. Ошол жерде азыр документ жүрүп, ал жерде 4059 картасы жасалып, негизинен 50%га жакын ал жер пустой болгондуктан токтоп турган былтыркы жылы. Анан былтыркы жылы майдын этегинде
урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич чейин кирип чыкканбыз ал боюнча. Ошол жерден уруксат берилген, документтер жүрүп жатат. Сиз айткандай ал жерде жылында жер сатып алганда ал жерде жери бири-бирине накладка болуп, кайчылашып калган, бир жер экинин жарандыра сатылып кетип, талаш тартыш маселе туруп калган жерлер токтоп такталуу маселе менен гана бир аз кармалып атат. Негизинен юридикалык документтер туура келген жерлер, жанагы талаш маселеси жок, уйгурлап аткандар документтери кетип атат. Азыркы күндө ал жерде бир 1400 адамдыкы оповещениеге чыккан, 676 ал жерге госакты берилди. Калгандарыны ошо документ алганчы гана курулуш жүргүзүптүр деп туруп, документ ал электерин гана курулуш токтобосо, документ алгандардыкы курулуш токтобой эле кетип атат. Мындайда Ильяс Акжигитович ошол жерде бардыгынын баягы документтерин баягы жашыл китепте временный берген экен через нотариус. Анан баягы салып келатканда салып бүтөйүн деп калгандардын берип туруп сала электерин токтотуп коюптур да. Бул эми баягы мындайча айтканда сала электердин тагдыры эмне болот эми айтышып атат ошолор эми биз мынакей үй салганга жетишпей алдык, бирок биздики токтотуп койду. Салып аткандар документтерин бүтүрүп атат деп. Ошол жартылай кылып аткандар мында бүтүрүп Жок, мындай, токтотуп коюптур. ошо айтпайбыз, жана эгерде пустой жер болсо берилбейт болчу, ал жерге именно 198 гектар жер ал жерде сиз айткан жерде. Ал жерге бардыгынын жалпысынан тиешелүү кызматтардан корутундулар алынып берилген. Ал жерге кетти, жана мен айткандай эле туура келбеген талаш-тартыш жок жерлерде пустой участкаларда документ берилип атат. Бириники экинчи адамга накладка болуп калган жерлер гана талаш чечилгенге чейин токтоп туруп атат. Алардын документтери берилет. Мен сизге ана жыйын аягына тагыраак маалымат берейинчи, ушу телефондордон байланышасыз. Ошол эле сокулук азыр сокулуктан Новополовка менен Ора айыл өкмөтү шаарга карады да. Жанагы кут салып атпайбы? Ошол жерде канча деген гектар кандайча ошо кут деген фирмага өтүп кетти. Ошол эле гектарлап алып саткандар соттуктап сатып атпайбы? Азыр эми силерге президентибиз возможность берди. Полномочияны берди. Ошол шылуундар онда кандай бир чара колдонуп жатасыңар? Чындап келгенде сокулукта жер мафиясы деп, булар мафия эмес, шылуундар да. Булар аферисттер. Элдин канын ичкендер. Гектарлап алып соттуктап сатып, ошо 5 соттукту 2 кишиге сатып жибергендер бар. 3 кишиге сатып жибергендер бар. Биринде документ жок. Ошол эле жана нотариустар менен чогуу мафиялар да булар мындайча айтканда. Ошолор боюнча сиз как аким катары, президенттин өкүлү катары мындайларга катуу чара кылып жүзүн көрсөтүш керек да элге. Ошо кандай иштеп жатасыздар ошолор боюнча? Ал боюнча ана кутка өтүп кеткен жер боюнча бул 2015-жылга чейин трансформация болгон жер экен. Частныйларды жерди сатып алып туруп, биргелешип анан сатып ошол жерге трансформация өткөргөн жер экен. Ал этаж үй жүргүзүп атат. Ал боюнча бүт тийиштүү органдар текшерип, далилдеп чыккан. Ал эми сиз айткан жерчилер боюнча дагы ал боюнча укук коргоо органдары менен жакында эле иштешип, ошо күнөөсү бар адамдарды жоопкерчиликке тартып атат азыркы күндө деле. Так, сөз